4. Күйөөгө баш ийүү. Эгерде адам адамга сажда кылууга мүмкүн болгондо, аялды күйөөсүнө сажда кылууга буйруйт элем деген хадистин ичинде аял затынын эки дүйнөдөгү бактысы катылып жатат. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, аял затына тиешелүү мындан башка хадис айтпаганда деле, акылдуу аялга бул дүйнөдө да, акыретте да бактылуу болууга ушул хадис өзү жетиштүү болмок. Аялдын бактысы катылган бир эле нерсе бар. Ал күйөөгө баш ийүү. Күйөөсү үйүндө турганда аялга андан уруксатсыз нафил орозо кармоого болбойт деген хадис бар. Орозо күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп боло турган, тозоктон калкалап, бейишке ээрчите турган соопсуй көп ибадат. Ошого карабай аял киши нафил орозо кармоодо күйөөсүнөн уруксат суроосу керек. Уруксат берсе кармайт, уруксат бербесе кармабайт. Эмне үчүн? Себеби орозо кармаган аял алсыздык кылып, күйөөсүнүн башка талаптарына жооп бере албай калуусу мүмкүн. Мындан күйөөсүнүн талаптарына жооп берип, ага баш ийүүсү аялга кандай маанилүү экени даана байкалып турат. Аял күйөөсүнө эмнелерде баш ийүүсү керек? 1. Күйөөңүз ыйманга, ибадатка буйруганда токтоосуз баш ийиңиз. Бул биринчи кезекте өзүңүздүн утурумдук жана түбөлүк бактыңыз үчүн зарыл. Күйөөңүз сизди ибадатка буйруу менен Алланын буйругун аткарып жатат. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү отуну таш жана адамдар болгон тозоктон сактагыла деген Алланын буйругу ар бир ыймандуу эркектин түн уйкусун бузат. Өзү ыймандуу болгону менен аялы ыймансыз болсо же ибадат кылбаса, эркектин көңүлү жайланбайт. Анын дүйнөлүк иштери да ийгиликтүү болбойт. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүңүз үчүн, анан күйөөңүздүн абалын түшүнүп, ибадат кылууга шашылыңыз. 2. Күйөөңүз күнөөдөн тыйганда баш ийиңиз. Үй бүлөдөгү чыр, түшүнбөстүк, жетишпестик, жардылык, кайгы капа жана башкалар эркек менен аялдын же алардын бирөөсүнүн кылган күнөөлөрүнө байланыштуу болот. Эгер эрда, аялда такыба болсо, Алла алардын рызкысына, жашоосуна береке берет. Көп эркектер аялынын жоолук салынбаганына нааразы. Аял күйөөгө тийгенден кийин күйөөсүнө жагууга бүт мүмкүнчүлүгүн жумшоого тийиш. Күйөөгө тийди. Эми дагы ким үчүн жасанып? Дагы кимге көрүнгүсү келет? Жоолук салынганы, дене мүчөсүн жаап жашырып жүргөнү күйөөсүнө жагып жатабы? Демек ошондой кылуусу керек. Эркек аялын аялдар көп жасачу ушак, кыйбат, жалган, керексиз сөздөн тыюусу керек. Аял булардан тыйылуусу керек. Алла Таала буйруган жана тыйган иштерде эр менен аял эриш аркак болуп, бири-бирин толуктап, бири-бирин түздөп, эки дүйнөнүн бактысын чогуу издегени абзел. 3. Күйөөңүз көп балалуу болууну кааласа жана буга сиздин ден соолугуңуз жол берсе, анда күйөөңүздүн каалоосун орундатыңыз. Эркек менен аялдын үйлөнүп, түтүн булатып жашоосунун негизги максаты артына урпак калтырып тукумулоо. Үйлөнүп, көбөйгүлө. Кыяматта үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам деген пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аялдардын эң жакшылары көп төрөгөндөрү деген. Төрөбөгөн сулуу аялга караганда төрөгөн өңү серт аял жакшы деген. 2ден ашык төрөбөймүн деген батыштын аялдарынын жаман адаты бизде да кеңири жайылып келе жатат. Алар дене боюм бузулат, картайып кетем деп төрөөдөн баш тартат. Мындан алардын башка эркектерге жакпай калам деген арам оюн байкоого болот. Төрөөдөн себепсиз баш тарткан аялда мындан башка шылтоо болбойт. Сиздин күйөөңүз бар, күйөөңүзгө жаксаңыз болду. Ал сизден көп балалуу болгусу келип жатабы? Демек сиздин татыктуу эне болоруңузга, жакшы балдарды төрөрүңүзгө ишеними бар. Анын ишенимин сындырбаңыз. 4. Күйөөңүз кумар каалоосун кандыруу үчүн төшөккө чакырганда ага себепсиз каршы болбоңуз. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, күйөөсү төшөгүнө чакырганда келбеген аялга периштелер каргыш айтат деген. Аялын төшөккө чакырганда ал баш тартып, күйөөсү ага нааразы болуп жатса, ал аялга Алла ачууланат деп айткан. Балким бул иш сизге анча маанилүү болбогону менен Алланы ачуулантып жатат. Ушундан кандай туура эмес иш кылып жатканыңызга тыянак чыгарыңыз. Төшөк маселеси эркек менен аялды бири-бирине тартып турган, үй бүлөнү сактап турган негизги факторлордун бири. Ошон үчүн китептин бир бөлүгүн ушул темага арнап койгом. Ошол бөлүмдү кун коюп угуп чыгыңыз. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Эркектин бейиши энеси, аялдын бейиши күйөөсү. Аллага күнөөкөр боло турган иштерден башка иштин баарында аял күйөөсүнө баш ийүүгө милдеттүү. Аялы күйөөсүнө баш ийбеген үйдө береке болбойт. 80% ажырашууларга аялдын күйөөсүнө баш ийбегени себеп болот. Аял күйөөсүнө баш ийген үйдөн тарбиялуу балдар чыгат. 5. Чынчыл жана аманатка бек болуу. Граждандык согушта дарексиз жоголуп кеткен күйөөсүн 12 жыл күткөн ирактык аялдын окуясы нике аманатын сактоодо аялдарга чоң үлгү. Ага күйөөсүнүн өлгөнүн айтып келишкенде ишенген эмес жана 12 жыл аны күтүп жашаган. Аялдык сезими алдаган эмес экен. Күйөөсү арадан 12 жыл өткөндө 6 саны аман үйүнө кирип келет.
Баарынан да мындан 12 жыл мурун күйөөсү кийип жүргөн чыптаманын чөнтөгүндөгү акчаларга тийбегендиги аялдын аманатка бектигин дагы бир жолу айгинелеген. Ал күйөөсүнөн уруксат сурап калбагандыктан ачарчылык учурда да акчаны иштеткен эмес экен. Күйөөсү жокто абийирин жана күйөөсүнүн мал дүйнөсүн сактаган аял бейишке кирет деген пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун хадисин ар бир мусулман аял заты жадына бек түйүүгө тийиш. Аялдын бейишке барар жолу да, тозокко барар жолу да жеңил. 5 убак намазын окуп, орозосун кармап, абийирин сактап, күйөөсүн ыраазы кылып өтсө бейиштик, тескерисинче болсо тозоктук. Бул темада төмөнкүлөргө көңүл бурууңуз зарыл. 1. Нике аманатын, тагыраагы абийириңизди таза сактаңыз. Үй бүлөнү буза турган эң негизги фактор аялдын күйөөсүнө кыянат кылуусу. Эркек аялдын түрдүү кемчилик, каталарын кечирүүсү мүмкүн, бирок кыянаттыгын кечире албайт. Бул иш бир үй бүлөнү эле эмес, бүт коомчулукту буза турган иш болгондуктан буга катуу тыюу салынган. Никесиз ойноштукка жакындабагыла. Бул шайтандын ыплас, жаман иши, деп эскерткен Алла Таала. Мындай ишке баруу ары турсун, ал тууралуу ойлонуу, кыялдануу, ага алып бара турган иштерге жакындоо да чоң күнөө. Учурда көпчүлүк күйөөлөр тиричиликтин айынан үйдөн алыс, чет жерлерде эмгектенип жүрөт. Аялдары үйдө, кээси кайын журту менен, кээси өзүнчө турат. Мына ушундай жагдайда аял киши абийирин таза сактоого тийиш. Башынан өтүп жаткан иштерди жараткандын сыноосу деп билип, сыноодон сынбай өтүп, эки дүйнөнүн бактысын сактап калуу акылдуу аялдын иши. 2. Мал дүйнө аманатын бек сактаңыз. Башкача айтканда, күйөөңүз бар кезде да, жок кезде да ал таап келген акчага, мал дүйнөгө кылдат мамиле кылыңыз. Күйөөңүздүн уруксатысыз иштетпеңиз. Уруксат берген кезде да сарамжалдуу иштетиңиз. Көп келиндер күйөөсүнүн тапканын четинен оюп, төркүнүнө ташый берет. Чыккан кыз чийден тышкары, турмушка чыккандан кийин ата-энеңизге караганда күйөөңүз сизге жакын, жана ата-энеге караганда күйөөнүн акысы жогору. Сиз эми ата-энеңизди карабаганыңыз үчүн жооп бербейсиз. Бирок күйөөңүздөн жашырып ата-энеңизге бергениңиз үчүн сөзсүз жооп бересиз. Ошон үчүн күйөөнү жат санабай өз санап, төркүнгө ташынбай, күйөөгө жардам беришиңиз керек. 3. Күйөөнүн урук урпагын, тагыраагы анын балдарын жакшы тарбиялап, карап, өстүрүү да сиздин мойнуңуздагы аманат. Сөз сиздин өзүңүздүн балдар жөнүндө болуп жатат. Балдар күйөөңүздүн тукуму, анын урпагын улайт, анын атын өчүрбөй сактайт. Аларды багып, карап, тарбиялап, чоңойтуп өстүрүүдө сиздин, аялдын орду зор. Ошон үчүн бул сиздин мойнуңузга жүктөлгөн аманат. Күйөөсүнө өчөшүп балдарын урган аялдар бар. Күйөөсүнө таарынып, балдарын карабай койгон аялдар бар. Атаңды тарткансың деп баласын кошуп кемсинткен аялдар бар. Мейли, баланын атасы жаман дейли. Баары бир ал сиздин каныңыздан жаралып, сиздин курсагыңыздан чыккан. Балдарды тарбиялаганда эч качан атасынын кемчилигин айтпаңыз. Андан көрө атасын мактап, артыкча жактарын баса белгилеп тарбиялаңыз. Бул боюнча кийинчерээк бала тарбиясы тууралуу бөлүмдө кенен чонон сөз кылабыз. 4. Күйөөңүздүн сыр аманатын бек сактаңыз. Кемчилигин элге жайбаңыз. Кудай сактасын, баскан турган жеринде күйөөсүн жамандап басып жүргөн аялдар бар. Дагы бир жолу айтам, күйөөңүз сиздин душманыңыз эмес. Аны менен бир үйдө жашап, бир төшөктө жатасыз. Алланын атын атап, ага өзүңүздү арнагансыз. Балдарыңыздын атасы ошо. Аны жамандаганыңыз, өзүңүздү жамандаганыңыз. Күйөөңүздүн төшөктөгү сырын эч кимге айтпаңыз. Кыяматта Алланын алдында эң жаман орунда болуучулар аялына кошулуп, анан анын сырын башкаларга айткандар, деген пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Дагы бир хадисинде кыяматта жооп бере турган эң чоң аманат аялы менен кошулуп, анан анын сырын ачыкка чыгарган адамдын аманаты, деген. Бул эркекке да, аялга да тиешелүү. Эркек менен аялдын төшөк мамилесин экөөнөн башка эч ким билбеши керек. Күйөөңүз сизге эч кимге айтпа деп эскерткен сөздөрүн эч кимге айтпай ичиңизде сактаңыз. Күйөөнүн аманаты жаттын аманатынан маанилүү. Анын эсеп кысабы да оор. Ошону эсиңизден чыгарбаңыз. 5. Эч качан күйөөңүзгө жалган сүйлөбөңүз. Пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бир тууганыңа жалган айтып, ал сага ишенип алса, мындан өткөн кыянатчылык болбойт, деген. Күйөөгө жалган айтуу күнөөнүн үстүнө күнөө туудурат. Жалган сүйлөөнүн күнөөсү, кыянатчылыктын күнөөсү, күйөөгө ыза берүүнүн күнөөсү жана башкалар. Тилекке каршы кээ бир аялдар күйөөсүн алдагандай башка эч кимди алдабайт. Мунун акыры жакшылык менен бүтпөйт. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Эркек жокто үйгө аял башчы жана жоопкер. Аялдын бейиши да, тозогу да анын абийирин сактоосуна байланыштуу. Күйөөсүн жамандаган аял эч кимден жакшылык көрбөйт. Үйдөгү сыр эшикке чыкты дегиче үйдүн куту качат. Жакшы аял жаман эрди хан кылат. 6. Каниеттүү болуу. Азирети Умардын халифалык доору. Саид бин Амир Шамдагы Химса аймагында аким болуп турган учур.
Бир күнү ал үйүнө кайгылуу кирди. Баарыбыз Аллага таандыкпыз. Баарыбыз ага кайтабыз деп күбүрөнүп, бир жерге отура албай тынчы жок. Адатта бул сөздү кайсы бир мусулман дүйнөдөн өткөндө же башка оор бале түшкөндө айтышчу. Аялы чыдабай, эмне болду? Азирети Умарга бирдеме болуп турбу? Деп чыйпылыктады. Жок, бай болгур, андан жаман иш болду, деди Саид, ары бери басканын токтотпой. Мусулмандар согушта кырылып калыптырбы? Жок, андан жаманы. Аялы эми чындап коркуп кетти. Күйөөсүнүн колуна жармашып, мындан өткөн бале болмок беле? Айтчы деги, эмне болду? Деп кыйкырды. Үнү титиреп, өзүнө бейтааныш чыкты. Дүнүйө, түбүң түшкүр дүнүйө кирди биздин үйгө, байбиче. Кутулуунун жолун таппасак, тынч уйкуну көрбөйбүз. Акыретибизди ойрон кылабыз. Аялы толук түшүнбөсө да, кеп оролу акча жөнүндө болуп жатканын баамдады. Ким берди? Кайдан келди? Деди. Үнү дагы титиреп чыкты. Азирети Умар бериптир. Менин эмгек акым имиш. Бол байбиче, мындан батыраак кутулалы, деди Саид, бел куруна боосунан байлап алган баштыкты чечип жатып. Аял ордунан ыргып турду. Колуңду тийгиздиң бакчага. Ачып караганым да жок. Алла чоң сактаптыр сени. Мен азыр. Бул кимдердин акысы экенин жакшы билем, деп сыртка жүгүрдү аял. Бир заматта колунда жок жарды жармаштарды, жесирлерди, жетимдерди ээришип келип, Азирети Умар казынадан бөлүп берген 1000 динарды бөлүп берди. Акчаны алган акыркы адам ыраазылыгын билдирип чыгып кеткенден кийин Саид шүкүрүп көчүк басты. Экөөнүн тең маанайы ачылып, чоң бир баледан кутулганына жүздөрү жайнап, бири-бирине жылмай карашты. Үй ичи бакыт чытанып турду. Бул окуя Азирети Умар халифа болуп турган доордо болгон. Саидти Химса элине акимдикке бекитип, айлык акы жазып бергенде, Саид айлык алуудан баш тартат. Арадан бир канча убакыт өтүп Азирети Умар Химса элиндеги колунда жок жардылардын тизмесин карап отуруп, алардын акими Саид деген ысымды көз чалат. Киши жиберип, чын эле алардын акими жарды жашайбы деп суратат. Адамдар акимдин үйүндө 3 айдан бери тамак бышыруу үчүн от жагылбаганын, аялы экөөндө сыртка кийүүчү бир эле кийим бардыгын, ошону алмашып кийип сыртка чыгышарын айтат. Азирети Умар буга өзүн күнөөлүү сезип, казынадан 1000 динар акча бөлдүрүп Саидке берип жиберет. Андан ары эмне болгонуна биз чогуу күбө болдук. Азыр эми мындай эркекти да, аялды да ит менен издеп таба албайбыз. Кээде булардай болуу биздин түшүбүзгө деле насип кылбаса керек деп ойлойм. Чынын айтам, эгер түшүмдө ушулардай иш кылганымда, алар акчадан кутулганда сүйүнгөндөй эле сүйүнмөкмүн. Эми өзүбүздүн жашоого келели. Эртең менен күйөөсү үйдөн чыгып бара жатканда, адал тамак таап келиңиз. Биз ачкалыкка чыдай беребиз. Бирок арам тамак жегенге асти чыдабайбыз, деп узаткан сахаба аялдардын заманы эбак өттү. Биз азыр акыретти акыркы оронго түрткөлөп, биринчи кезекке дүнүйөнү коюп алдык. Ошол себептен бакыттын анык даамын татпай келебиз. Сөздү узартпайлы. Аз болсо да бакыт даамын татып, бейпил жашоо өткөрүү үчүн төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. Биринчи, күйөөңүз таап келген ырыскыга ыраазы болуңуз. Үй бүлөдөгү келишпестик, акыр аягы ажырашууга чейин жеткен чыр-чатактар, жубайлардын бири-биринен көңүл калуусу түккө турбаган нерседен башталат. Ошонун бири күйөөнүн тапканына аялдын ыраазы болбогону. Сүйлөнүп, наалып, кайгырып, таарынып, ыйлап ырыскыны көбөйтө албастыгын ар бир аял түшүнүүсү керек. Мунусу менен ал эркекти иренжитет, ишке жөндөмдүүлүгүн кетирет, жалкоолукка түртөт, өзүнө болгон ишенимин жоготот. Бир аялды ыраазы кыла албаймынбы деген ой эркекти кажыйт, жейт, чүнчүтөт. Күн сайын үйүнөн жеме, нааразылык убага берген эркек үйүнөн качат. Мындай адаты бар аял ширин жашоону өзү бузуп алат. Бир жолу пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мен тозокту көрдүм. Андагылардын көбү аялдар экен, дейт. Сахабалардан бирөө, "О Алланын элчиси, эмне үчүн андай болот?" деп сурайт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, четке какканы үчүн дейт. Алар Алланы четке кагабы? деп сурады кайра. Жок. Алар күйөөлөрүнүн жакшылыгын четке кагат. Эгер алардын бирине өмүр бою жакшылык кылсаң, анан сенден бир кемчилик тапса, мен сенден өмүрү жакшылык көрбөдүм деп айта берет, деп жооп берди пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Күйөөсүнүн тапканына, алып берген азык түлүгүнө, кийим кечесине, жашаган жерине ыраазы болбой, сага тийгенден бери такыр жарабадым деген аялдар тозокту толтурарын унутпаңыз, урматтуу аял заты. Экинчи, колуңузда барга шүгүр кылыңыз. Эгер шүгүр кылсаңар, мен силерге көбөйтүп берем. Бул Алланын убадасы. Ыймандын эки канаты бар. Бири сабыр, экинчиси шүгүр. Ыймандуунун иши таң калыштуу. Кылган ишинин баары ал үчүн сооп. Эгер жыргалчылык болсо, ага шүгүр кылат, жана ал үчүн сооп алат. Эгер кыйынчылык болсо, ага сабыр кылат, ал үчүн дагы сооп алат. Ыймандуудан башкаларда мындай эмес. Азга шүгүр кылбаган, көпкө да шүгүр кылбайт. Бул пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун осуяттары. Бактылуу, бейпил жашоо үчүн адам өзүнөн төмөндөгүлөрдү карап жашоосу керек. Айрыкча аял заты эч качан өзүнөн жогоруну карабасын. Өзүнөн өйдөн карап, ошонун жашоосундай жашоо издөө аял үчүн кутулгус азап. Ошон үчүн өзүңүздөн төмөндү караңыз. Өзүңүздө барга шүгүр кылыңыз.
Сиздин пальтоңуздан кымбат пальто кийген. Сиздикине караганда кымбатыраак сөйкө тагынган кошунанын аялында сизде жок көйгөйү бар. Анын арманы сиздикинен көбүрөөк. Барга шүгүр, жокко сабыр кылып жашасаңыз, сизден өткөн бай, сизден өткөн бактылуу эч ким болбойт. Адал ырыскы таап келип жаткан күйөөңүзгө ыраазычылык билдириңиз. Пендеге ыраазы болбогон адам Аллага да ыраазы болбойт. Күйөөсүнө муктаж болуп туруп, ага рахмат айтпаган аялга Алла мээримин салып карабайт деген пайгамбарыбыз. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Үчүнчү, күйөөңүздү күч кудурети жетпеген нерсеге мажбурлабаңыз. Кээ бир аялдар күйөөсүн душманындай көрөт. Тобо кылдым. Эрсиңби, жерден чукуп болсо да табасың дешет. Байкуш эркектин бир ай бою башы менен жер казып тапканын бир күндө чачып, эртеси дагы өнөрүн көрсөтө баштайт. Мындай аялдар эркектин шоруна жаралган. Эркекти душманындай көргөн мындай аялдар өздөрү да шору курган аялдар. Эркек аялды ачка калтырбай бакканга, жылаңач калтырбай кийиндиргенге, талаада калтырбай баш калкалатканга гана милдеттүү. Аялга норка шуба алып бергенге, кайненесинин туулган күнүндө алтын сөйкө такканга же күн сайын аялын кафеден кафеге кыдыртып тойгузганга милдеттүү эмес. 4. Күйөөңүздөн адал нафака талап кылыңыз. Нафака аялдын тамак ашы, кийим кечеси, баш калкалай турган жери. Аял киши тамак бышырганда анын тазалыгына, адалдыгына көңүл буруусу керек. Ошондой эле эркектин тапканы адалбы, арамбы, аял ага да көңүл бурсун. Жерден чукуп болсо да таап кел, дебей, тапсаң адалдан тап. Арам тамак менен бизди тозокко ылайыктуу кылба, деп эскертиңиз. Келечек урпагыңызды арам тамак менен өстүрөсүзбү, деп эскертиңиз. Пайгамбарыбыз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, арам тамак менен өскөн дененин тозокко киргени жакшы деген. Тамагы булганган адамдын жакшылыгы болбойт. Күйөөңүздөн адал ырыскы талап кылыңыз. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Бактылуу жашоонун формуласы. Өзүңдө барга шүгүр кыл, өзгөгө көз артпа. Сиз суктанган адамда сиздикинен көп көйгөйү бар. Күйөөңүз сиздин эң жакын адамыңыз, душманыңыз эмес. Эртең менен турганда 6 саны аман, кечке жетчү азыгы бар адамга дүйнөнүн баары берилиптир. Арам тамак аш болбойт. 7. Аялдык назиктикти сактоо. Аялдын өзү менен кошо жаратылган, өзү менен кете турган табияты бар. Аны өзгөртүүгө, бузууга адам пенденин акысы жок. Аялдык касиетин, назын, назиктигин, ийменчиктигин, ыйбалуулугун, алсыздыгын, боорукердигин, мээримдүүлүгүн, жумшактыгын, берилчектигин чанып, өзгөрүп, башкача болгус келген аялдар аял затына арналып, даярдалган бакыттан куружалак кылат. Өзүн эркекке окшоткон аялга Алланын каргышы болсун, деген пайгамбарыбыз. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Эркекти өзүнө тартып, алсатпай кармап турган күч бул аялдын аялдык табияты. Аялдык табиятынан алыстаган аялдан эркек алыстайт. Күйөөңүз дайыма сизге тартылып, ийилип туруусун кааласаңыз, төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. 1. Эч качан өзүңүздү күйөөңүздөн өйдө көтөрбөңүз. Күйөөңүзгө өзүңүздүн алсыздыгыңызды, назиктигиңизди, муктаждыгыңызды билдирип, сездирип туруңуз. Билимиңиз, илимиңиз андан жогору болушу мүмкүн. Балким андан көбүрөөк акча табарсыз. Бирок сиз анын эркектик коргоосуна, колдоосуна, камкордугуна муктажсыз. Өзүңүздү андан күчтүү, андан табышкер, андан өйдө эсептеп албаңыз. Бул кайсы бир деңгээлде сизге жагышы мүмкүн, бирок күйөөңүзгө такыр жакпайт. Эркек өзүнө ишениши керек. Аялына ишенип, аялына таянып, үй бүлөлүк башкарууну аялына бере салган эркек эзи эле оңбойт. Тескерисинче сиздин алсыздыгыңызды көрүп, өзүнүн мойнундагы милдеттерин сезүүсү керек. 2. Күйөөңүз үчүн жуунуп тараныңыз. Башкача айтканда, күйөөңүз сизди дайыма таза көрсүн, жыпар-жытыңызды сезсин. Үйүндө күйөөсүнүн жанында кирдеп жыттанган эски халат кийип, кирдеп, тердеп, жүдөп жүргөн аял көчөгө жөнөгөндө күйөөсү өзү тааныбай калат. Көчөнү мейли дейли, бирок үйдө да таза, тыкан болуп, күйөөңүздүн көңүлүн өзүңүзгө буруп турсаңыз, эч өкүнбөйсүз. 3. Күйөөңүз үчүн жасаныңыз. Мусулман аял сулуулугун күйөөсүнөн башка жат эркекке көрсөтпөсү керек. Шариаттын бул мыйзамы үй бүлөдө аял менен эркектин ынтымак, бейпил жашоосуна шарт түзөт. Алла жараткан нерсеге алымсынбай, каш терүү, кирпик сайдыруу сыяктуу шарият тыюу салган иштерди такыр кылбаңыз. Эгер чубагачы айткандай такыр эле кашыңыз жыдып, кирпигиңиз түшүп, анан бул көрүнүшүңүз күйөөңүзгө жакпай калса, ошондо күйөөңүзгө жагуу үчүн гана жасатсаңыз бир жөн. Бети башыңызды, оозуңузду эшикке чыгаарда эмес, эшиктен киргенде боyoңуз. Көңүлдү бура турган кооз, түстүү, эркектин делебесин козгой турган кийимдерди жат эркектердин жанында эмес, күйөөңүздүн алдында кийиңиз. Ушулар сиздин бактыңызга кызмат кылат. Күйөөңүз үчүн жасанып, күйөөңүз үчүн көрктөнүңүз. Адепке анча жатпаса да бир окуяны айтып берейин. Умрада чогуу жүргөн бир шеригим бир күнү Мединаны кыдырып келип, "Устаз, бир нерсеге эч түшүнбөй жатам. Сурай берейинби?" дейт. "Сураңыз", дедим. Канча супермаркетке кирсем, баарында европалык аялдар кийчү этеги кыска, жырык, тышынан ичи көрүнгөн тор кийимдер сатат экен. Көчөдө аял көрбөйсүң. Көрсөң да баары кара хижап кийген.
Анан бул кийимдерди ким сатып алып, ким кийет? Дейт таң калып. Кабанын кара ташын көргөндө да мынчалык таң калбаган шеригиме ичим эзилип күлдүм. Эң кымбат жана эң өтүмдүү кийимдер ошолор экенин, аларды арабтардын аялдары күйөөлөрүнүн жанында улам жаңылап, улам өзгөртүп киерин, анан көчөгө жөнөгөндө эң арзан, эл көңүлүн бурбаган кара хижабын үстүнө таштап чыга берерин айтсам, шеригим бизде баарын тескери кылып алган турбайбызбы деп шилекей коюлуп отуруп калды. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Атыр себинип, жат эркектердин жанынан жыты буркурап өткөн аял ойноштук кылгандай эле күнөөгө батат. Тазалык ыймандын бир бөлүгү. Өзүн жүрүм-турумда, сүйлөгөндө, кийингенде жана башкалар эркекке окшоткон аялдарга Алла Таала каргыш айткан. Эгер сиз күйөөңүздүн көңүлүн өзүңүзгө бура албасаңыз, анда аны башкалар аткарат. Эрсиз калган аялдардын бир кемчилиги күйөөсүнө жасанбагандыгы. 8. Үйдү таза, иреттүү кармоо. Көп аялдар үйдүн тазалыгына, иреттүүлүгүнө эркектер көңүл бурбайт деп ойлошот. Бул жаңылыш ой. Үйдүн иреттүүлүгүнө аялдарга караганда көбүрөөк көңүл бурган эркектер бар. Кээ бир эркектер аялдын ар бир ишине кийлигише бербөө үчүн унчукпай коюшу мүмкүн. Бирок кези келгенде ушундан улам келишпестик чыгып, ортодо ажырым пайда болот. Аялы тууралуу даттанган эркектердин көбү аялынын шалтыруктугунан, үйдө отурбаганынан тажагандыгын айтышат. Сиз дагы күйөөңүздү тажатып, көңүлүн калтырып албооңуз үчүн төмөнкүлөргө өзгөчө маани бериңиз. 1. Балдардын тазалыгына көңүл буруңуз. Күйөөңүз жумуштан келгенде балдары таза, татынакай кийинип алдынан чуркап чыкса, ата үчүн мындан өткөн бакыт жок. Эгер балдар кир, ачка, кароосуз отурса, сиз айылчылап жүрсөңүз, мындай көрүнүш эркекке түк жакпайт. Ошондуктан балдарды таза кармаганга көнүңүз. 2. Идиш аяктын, дасторкондун тазалыгына көңүл буруңуз. Албетте, бул эркек көңүл бура турган иш эмес дешиңиз мүмкүн. Негизи ошондой, бирок кечээкиден калган идиштер жуулбай жыттанып, күйөөңүз чай ичкенге бир таза чыны таба албай калса, бул сиз үчүн чоң айып. Сарамжалдуу, тыкан эркектер кээде идиш аякты жууп деле коюшу мүмкүн. Мунун эч айыбы жок. Бирок кээде үй бүлөнүн ажырашуусуна чейин жеткен чырдын бир себеби биз анча маани бербеген ушундай майда иштер болуп калышы толук мүмкүн. Негизи аялдын тазалыгы, тыкандыгы, сарамжалдуулугу анын ашканасынан байкалат. Андыктан буга маани бериңиз. 3. Кийимдердин тазалыгына көңүл буруңуз. Жогоруда күйөөнүн кийимдерине дыккат карап, көңүл буруу зарыл экенин айтып өткөндөй болдум. Дагы кайталап айтсак ашыкча болбос. Мейли, күйөөңүз ак көйнөк кийип, галстук тагына турган кызматта иштесин. Мейли эркин кийине турган жумушта болсун. Айырмасы жок. Жумушка жөнөгөндө таза кийимдерин өз ордунан үтүктөлүп, бүктөлүп же илинип турган жеринен таап кетиши керек. Эркектердин кызык адаты болот. Эгер кийими койгон жеринен бир карыш ары жылып калса, таба албай ора боло берет. Эгер сиз көңүл буруп, байпагына чейин дайындап, ордуна жайгаштырып койсоңуз, ага чоң колдоо көрсөткөн болосуз. Бул кылганыңыз эркектин көңүл чордунунда болот жана ал үчүн эч өкүнбөйсүз. 4. Үйдүн иреттүүлүгүнө көңүл буруңуз. Жатак бөлмөдө чачылып жаткан кашыктар, ашканадагы балдардын бут кийимдери жана китептери, конок бөлмөнүн ичи менен бир болгон оюнчуктар жана кийимдер ар кандай жоошмомун эркектин кызырын келтирет. Иреттүүлүк иштеген орундан башталат. Иштеген ордуң иреттүү болсо, ишиң жакшы жүрөт. Ал эми жашаган жериң андан да маанилүү. Үйдүн иреттүүлүгү, тазалыгы, тынчтыгы адамдын жакшы жашоосуна түз таасирин тийгизет. Үйүндө тынчтык болбогон, башаламандыкта жашаган адамдын иши илгерилебейт. Ошон үчүн үйдүн ичине маани берип, көңүл буруңуз. Күйөөңүз үйдөн кача турган эмес, үйгө шаша турган болсун. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Аял үй ичине жоопкер. Алганың жакшы болсо жакаңа карат, жаман болсо чачыңа карат деген макалга маани бериңиз. Эркектин ийгилиги үйдүн тынчтыгынан көз каранды. Бала уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат. Аялдын мыктылыгы таза жуулган идишинен, түз жыйылган жүгүнөн билинет. 9. Кайын журтту сыйлоо. Эр тууганы эшиктен, аял тууганы төрдөн деп бекерден айтылган эмес. Чынында карасаң, аялдар ушул жаатта өтө адилетсиздик кылышат. Кайын журтуна өздөрү суз мамиле кылат. Күйөөсүң болсо, менин туугандарыма каралашпайсың деп жемелейт. Күйөө аялдын туугандарына жакшы мамиле кылуу үчүн, аял күйөөнүн туугандарына жакшы мамиле кылуусу керек. Чыккан кыз чийден тышкары болушу керек. Аял заты келген жерден багайтып, ошол жерден агарып көгөрүп, эл болуп кетүү үчүн келген жерди сыйлашы керек. Көп учурда үй бүлөнүн, тагыраагы эр менен аялдын тагдырын алар өздөрү эмес, кайын журту чечип коет. Келин күйөөсү менен канча ысык болбосун, күйөөнүн атыне, тууган уругуна жакпаса, бир күнү аны кетирип тынышат. Кээде күйөөсү менен ымаласы келишпесе да, кайын журтуна жакканы үчүн үй бүлө сакталып калат. Үй бүлөнүн сакталышы үчүн кайын журтту сыйлоо канчалык маанилүү экенин келиндер билүүсү зарыл. Айрыкча кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле үй бүлөнүн сакталуусуна да, бузулуусуна да түз таасирин тийгизет. Ошон үчүн келин менен кайнененин мамилеси тууралуу кийинчерээк өзүнчө сөз кылам. Азырынча сиз төмөнкүлөргө көңүл буруп туруңуз. 1. Күйөөңүздүн ата-энесин кайната, кайнене дебей, ата,
эне дегенге көнүңүз. Орустарда теща деген сөздү кулакка жагымсыз, катуу сөз деп эсептешет. Буга анын каткалаң тыбыштардан турган эмес, күйөө бала менен тещанын батышпаганы себеп болсо керек. Аларда жек көрүү, тирешүү кайнене менен күйөө баланын ортосунда жүрөт. Бизде көбүнчө кайнене менен келиндин ортосунда жүрөт. Баса, кайнене деген сөз бизде деле кайсы бир деңгээлде кулакка жагымсыз угуларын моюнга алышыбыз керек. Мындай болуп калуусуна кайненесин жамандай берген келиндердин эмгеги зор. Ошон үчүн кулакка жагымсыз бул сөздөрдү ата, эне деген жагымдуу сөздөргө алмаштырыңыз. Жылуу сөз жыланды ийининен чыгарат. Эне деп этек жеңи жерге тийбей элпилдеп турса, каары төгүлгөн кайнененин деле жүрөгү жибейби? Экинчи, кайын журтуңузду сыйлаңыз. Сыйлоо алардын оозуна аш салып бер деген сөз эмес. Болгону жамандык жакшылыкта жардам колун созуп, колдон келген жакшылыгыңызды аябаңыз. Эч себеби жок эле жаман көрбөңүз. Жаман көрсөңүз да ичиңизде калсын. Көрүнгөнгө жамандай бербеңиз. Отурган турган жеринде кайын журтун жамандап басып жүргөн келиндер бар. Бул акыры өзүңүзгө зыянын тийгизет. Үчүнчү, кайната кайненеңизге белек берип туруңуз. Бири-бириңе белек берип тургула. Ортодогу махабат күчөйт деген пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун насааты кылымдар өткөн сайын күчүнө кире берет. Азыркы биздин мамилелер сүзүлүп үзүлөйүн деп турган заманда ушул хадисти жүрөктүн эң жогорку текчесине коюш керек. Күйөөңүз сизге белек көтөрүп келгенде, жаным, мен ыраазымын. Ушуну апама береличи. Көптөн бери белек бере элекпиз деп күйөөңүз сизге арнаганды сиз кайненеңизге арнап коюңуз. Кайненеңиз болбосо күйөөңүз кайдан болмок? Төртүнчү, күйөөңүзгө анын ата-энесин, туугандарын жакшы көрөрүңүздү билдириңиз. Күйөөңүз өзүнө караганда туугандарына сиздин көбүрөөк берилгениңизди билиши керек. Ошондо анын сый-урматы сизге дагы артат. Бул күйөөгө жагуунун жана бейпил жашоонун негизги жолу. Дептериңизге жазып, эсиңизге түйүп алыңыз. Кайнене деген катуу сөз, эне деген жумшак сөз. Чыккан кыз чийден тышкары. Барган жерден баар тап деген батанын мазмунуна маани бериңиз. Кайнененин тилин табуу бактылуу жашоонун биринчи эшиги. Төркүнгө баары бир жагасыз, кайын журтка жагуунун жолун табыңыз. 10. Бала тарбиялоо. Эне бул медресе. Балдар көбүнчө тарбияны энеден алат. Анткени ата көр тириликтин артында жүрүп, бала тарбиясына көп көңүл бура албайт. Баланы багуу жер астындагы курттун да, асмандагы чымчыктын да колунан келет. Чынында бала багуу жагынан да адам баласы айбанаттарга эзеле жеткен эмес, жетпейт дагы. Биздин айбанаттардан артыкчылыгыбыз баланы багуу менен чектелбей, ага тарбия бергенибизде. Биз ушул нерсе менен айбанаттардан айырмаланып, адам болуп жаратылганбыз. Үйлөнүүнүн жана турмушка чыгуунун негизги максаты бала таап, аны тарбиялап, өстүрүп, урук урпакты сактоо. Демек, үйлөнүүдөгү негизги максатты ишке ашырууга эр менен аял күчүнүн баарын бүт өмүрүн арнайт. Үй бүлөдөгү бала тарбиясы өтө олуттуу тема. Ошондуктан китептин бир бурчунан ушул темага атайын орун бошотуп койгонмун. Азырынча эч бир падыша, эч бир бийлик таап бере албай турган эне деген наамга Алланын амири менен ээ болуп калган аял заты сөзсүз билүүсү керек болгон 5 ишке саресеп сала туруңуз. Биринчи, балаңызды сөз менен эмес, өрнөк менен тарбиялаңыз. Бала ата-эне айткан ишти эмес, ата-эне кылган ишти кылат. Өзүңүз кандай болсоңуз, балаңыз ошондой болот. Балага жалаң жакшы жагыңызды көрсөткөнгө аракет кылыңыз. Күйөөңүз өзүнүн атын сактай турган урпагын сизге ишенип калтырып жатат. Анын ишенимин сиз актооңуз керек. Экинчи, балдардын көзүнчө күйөөңүз менен эч качан урушпаңыз. Урушкан ары турсун, баланын көзүнчө күйөөңүзгө үнүңүздү көтөрүп сүйлөбөңүз. Балдар бала кезинен үй бүлөдөгү эркек менен аялдын орду кандай болорун билип чоңоюусу керек. Тилекке каршы көп ата-энелер балдарынын көзүнчө урушуп, сөгүшүп, кадыр баркын кетирип алат. Бул балдарга да психикалык жактан чоң сокку болот. Үчүнчү, балдарыңызга атасын эч качан жамандабаңыз. Атаңды тарткансың да, деп баланын ар бир жаман иши үчүн уруша бербеңиз. Сиз буга анча маани бербегениңиз менен бала атасын жаман адам экен деп эсептеп калат жана атанын сөзү ага өтөмсүз болот. Балдарына күйөөсүн ачык эле жамандап отурган аялдар бар. Баласын атасына душман кылып эмне пайда табарына түк түшүнбөйм. 4. Баланы атасынын туугандарынан алсатпаңыз. Балдарын өзүнүн туугандарына, тагыраак айтканда тай журтуна тартып, ата туугандарынан алыстатууга аракет кылган аялдар көп. Бала тай журтунда, ата журтунда бирдей тууган көрүп чоңойгону жакшы. Чоңойгондон кийин кайсы тарапка боору тартары алардын мамилесине, карым-катнашына жараша өзгөрөт. Балдарын ата туугандарынан алыстаткан аял чоң жаңылышат. Шариятта да, турмушта да бала ата туугандарына жакын эсептелет. Ата өтүп кетсе, анын туугандары балдарына баш көз болот, каралашат. Балдарды кичинекейинен ата жак туугандары менен катташтырып, ошолор менен ойнотуп, бир боор кылуу керек. Бул дагы күйөөнүн аялына ыраазылыгын, жакшы көрүүсүн күчөтөт. 5. Балдарыңызга атасын эч кемчилиги жок каарман кылып көрсөтүңүз. Балдар атасына сыймыктана турган болушу керек. Атаңдын колунан эч нерсе келбейт. Тигилердин атасы кыйын. Силердин атаңардын акчасы жок. Деген сыяктуу сөздөрдү балдарга түк угузбаңыз.
Тамакка отурганда атаң биринчи баштайт деп коюңуз. Атаңдан сурап анан чечебиз деп маанилүү иштерди калтыра туруңуз. Ушул сыяктуу майда чүйдө эле иштер балдарга үй бүлөдөгү атанын орду кандай маанилүү экенин көрсөтөт. Атасы тыюу салганга энеси уруксат берип, атасы бербеген нерсени энеси уурдап берип, атасынан жашырып ашыкча акча берип үйрөткөн бала эки жүздүү, куу, атанын да, эненин да сөзүнө кулак салбаган таш кулак болуп чоңоет. Бала кезиндеги боорукердигиңиздин кесепетин чоңойгондо өзүңүз тартасыз. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Эне туз сыяктуу. Бузулган тамакты туз менен даамына чыгарса болот. Ал эми туз бузулса, аны эч нерсе даамына чыгара албайт. Балдардын тарбиясына атага караганда эне көбүрөөк жооптуу. Жакшы аял жаман эркектен жакшы тукум калтырат. Бала атанын атын жана эненин кадырын сактайт. Эне баласына берген тарбиясына жараша сый көрөт же ый көрөт.